Мен деле адаммын да, айланайын. Мен деле аягы да, мен ар бирөөңөр менен спорт этип жүрөм, баары аял өкмөтүм бар. Так, Кыргыз Республикасынын Талас облусу, Талас району Шумкар УЯ айылдык кеңеши, Шумкар УЯ айыл өкмөтү иштөө күн тартиби мынакей турат. Айыл өкмөт окумуштукка салынган. Чындап эле жакшы салыштыр. Бирок мен мындай нерселерди ар дайым айтып кетем. Бияка кириш үчүн мындай неме койгон. Турникет койгон. Биякта мындай замоктор бар экен. Бүт жерлерде, бүт кабинеттерде замоктор ушундай экен. Бул замоктордун немеси бул бекилгенден сыртынан ачылбайт экен. Бекитесиң, такылдап алсын, кирсе болобу, болбойт. Экен жабык. Экен бул мындай пароль менен ачылат, же болбосо колдун сүрөтү менен ачылат. Мисалы, буларга келесиңер, такылдатса, пока өздөрү ачпайынча ача албайсың. Бuyakta da kod турат. Жакшыбы? Жакшы. Мен жооп кеңешин депутатымын, Атынерман Кулукулу. Азыр атайын менен акырын сүйлөшүп атам. Анткени мага көп айтат да камерадан, сен эмне оңдойсуң, мындай деп. Мен бияка ушу жергиликтүү калктын баарын түшүнө берем сизгечи. Мен толук укук эмес, мен милдеттүүмүн бияка келгенгечи. Түшүнүп атасызбы? Сиз бияка бухгалтердин жардамчысысызбы? Иә. Не иш алып турасыз? Бухгалтерге жардам бересизби? Азыр бухгалтердин жумуш ордунда барбы? Жок, ал жаңы эле класска. Жок, жумуш ордунда. Жок, азыр барбы, жокпу? Болду ошол да. Азыр жок. Жок. Ошол бухгалтер жумуш ордунда жок болгон үчүн сизге неме бухгалтердин жардамчысы катары мен 2-3 документтен элдин кайрылуусу боюнча 2-3 документ мен сизден сурап атам. Мен укугум бар агачы. Мен даже укугум бар эмес, мен дагы бир жолу айтып атам. Мен милдеттүүмүн сизден аны сурагангачы. Сиз мага милдеттүү түрүндө азыр ошол кагаздарды беришиңиз керек. Сиз деген мамлекеттик кызматкерсиз. Эң биринчи. Ошол себептен азыр мага мен айтып аткан документтерди берип коюңуз. Же болбосо сиз биякта значит ишти алып бара албайсыз анда. Сиз билбейсиз ал документтер каякта экенин кандай. Мен билем, бирок өкмөттүн буйругу жок, уруксаты жок, мен бере албайм. Мен сизге түшүндүрүп атам. Мен сиздин неме боюнча, должность боюнча мен сиздин өкмөтүңүздүн буйругунан өтөрүп турам да. Мындай биз мыйзамга баш ийели да. Кыргызстандын мыйзамы бар. Ошо Кыргызстандын мыйзамына баш ийели. Мен сизде айыл өкмөттөр катары эмес. Мен сизден жооп кеңештин депутаты катары сурап атам. Мага ошол документтерди берип коюңуз. Түшүндүңүз? Мен башчынын уруксаты жок, бере албайм. Кайсы башчыны айтып атасыз? Сиз мыйзам деген туттуңуз беле? Өктөп, мен силерди кантип жумушка? Мына азыр мына камерада бар, азыр мага бизди көрүп аткандар тарынат да азырчы. Силерди кантип алат жумушка, мисалы? Мен сизге айтып атам, мен мыйзам менен келип атам силергечи. Менин башчымы болгондон, главный болбогондон кийин бир аткаруучумун. Мен алардын уруксаты жок эч кандай. Сиз аткаруучу катары мен сизге айтып атам, мага бериңиз документтерди деп атам. Жогорку кеңештин депутатына деп атам. Мен чалып көрөмүн өзүнө. Бер десе берем. Мына көрдүңөр э, туугандар, мына ушундай мыйзамды эч ким эч жерде билбейт. Анан катуураак мындай мыйзам чегинде суроо берип койсо айтасыңар, эмне оруңдоп атасың, анан мынтип атасың, анан тинтип атасың деп. Мына бул эжекебиз ушул айыл өкмөтүндө бухгалтер болбосо да бухгалтердин замы. То есть биздин мамлекеттен бюджетинен акчаны алып туруп ушул жерде иштейт эжекебизчи. Мынакей. Биздин Кыргызстаныбыздын өзү төлөп туруп аткан мамлекеттин мыйзамына баш ийгиси келбейт. Же билгиси да келбейт. Какой-то бир шефтерди кылып алганбыз, рухсат керек бирөөдөн. Мен сизге айтып атам. Мына азыр силерге да айтып атам, көрүп аткан адамдарга да, сизге да айтып атам. Жөн мен бухгалтерден главныйдан сурайын. Мен сиздин бухгалтериңиздин да шефимин. Сиз менин балдарыма айткан турбайсызбы? Мен бербейм эч кандай документти деп жардамчыларыма айткан турбайсызбы? Ошон үчүн мен сизге келип атам. Бербейм дейт, мен бере албайм. Мен өкмөттөн уруксаты жок, эч бир кагаз бере албайм. Мен сизге айтып атам, мен өкмөттөн өйдө турам. Мен мамлекеттик кызматкермин. Сизден мамлекеттик кызматкерден. Мага мыйзам чегиндеги ушул документтерди берип коюңуз деп атам. Мен мыйзамды бузбай элемин да. Мен сиздин үйүңүзгө кирбей элемин да жеке. Мына ушул бүт барган жеримде ушундай нерселер менен баш оруу да ушул. Жок, уруксат берип койсо мен баарын көрсөткөнгө даяр. Жок, хорошо. Сиз мага мындай кылалы, кел мындай деп сүйлөшөйүнчү жеке. Сиз мага бердиңиз ошо рухсат документти. Сиз бар деп атасыз, сиз мага бердиңиз, рухсаты жок. Эмне болот? Эмне болот?
Мына бердиңиз, сиз барып бересиз эже. Жок, мына алсаңыз, айыл өкмөтү келет, эжеке. Эжеке, сиз мамлекеттик кызматкерсизби? Айлык майын аласызбы бул жерде? Ооба. Эмнеге биз сизге төлөп беришибиз керек? Мына карапайым эмнеге биз сизге төлөп беришибиз керек? Мына өзүңүздүн мыйзамдарыңызды билбей ушул жерде мен чоңдорумга чалышыңыз керек деп турам. Мен сизге айтып атам, сиздин чоңуңуз менмин. Мен ар бир мекеменин жетекчиси бар да, жетекчи. Мен сиздин жетекчиңиздин жетекчисимин. Мына орой көрүнбөйт, бирок мыйзам боюнча мен сиздин жетекчиңиздин жетекчисимин. Жок, мен алдынан өтүп коеюн да, документтер. Кимдин алдынан? Мен бухгалтердин астында мен главный эмесмин да. Сизге мындайча айтканда шефиңиз келди, мына азыр Бишкектен бери келди шефиңизчи. Ким главный? Мен уруксат берип коелам, мен бирөөсү айтып коеюн, ушундай документтер сурап. Жок, эже ким главный, ошону айтыңызчы. Мына сиз мамлекеттик кызматкерсиз. Главный ким? Айыл өкмөтүбү же депутатпы? Карачы, бухгалтериңиз менен мен неметпелеп койгон өзүмдү. Ким главный? Айыл өкмөтпү же депутатпы? Жогорку кеңештин депутатпы? Айтыңыз, мыйзам чегинде айтыңыз, мыйзам чегинде ким? Мен бир. Жок, уксаңыз, мыйзам чегинде. Эжеке, мен сизден урушпай элейин, эже. Мен сизден урушпай элейин, неметпелейм. Просто мен ушул нерсе ушунчалык жеткирип салды, ушул сүйлөшүш керек болуп да, ушул чечип алышыбыз керек болуп атат да ушул жердечи. Мына, сиз эжеке, атыңыз ким эле? Жипар эже. Карап туруңуз. Мына айыл өкмөтү, анан жогорку кеңештин депутаты. Ким? Көрдүңүзбү? Бербейсизби анан документтер жөн эле эмес көрсөтүптү. Мен сизге айтып атам, сиздин айыл өкмөтүңүз келсе да ошол документтер берет. Бухгалтериңиз келсе да ошол документтер берет. Акимиңиз келсе да ошол документтер берет. Губернатор келсе да ошол документтер берет. Бачы. Таптан бери келем ушул Жалалабадка барам, Ошко барам, Баткенге барам, Көлгө барам, Нарынга барам, ушинтип жүрөм. А силерде болгон эжекелер алат да жөн эле мен мисалы мен 1 сааттын жөн эле кетирдиңиз да сизчи. Чалыңыз макул, хорошо. Чалыңыз, алдынан өтүңүз, өзүңүз айткандай. Мыйзамды билбесеңер ошентип эле чалып алдынан өтүңүз. Мен деген чалып. Эжекен убактын албаң, чалыңыз. Алда видеоңорду өчүрөлү койсоң. Жок, өчүрө албайсыз эже. Анан өчүрүп койсок анда башкача болот. Өчүрүп койсок анда вообще Эрлан эшикти тебип кирди, анан жакадан алды деген сөздөр башталат да. Көргөнбүз да андайды да. Алды мындай неме, громко говорить болсоңуз керек сатпайсыз. Расстар бул жерден жогорку кеңештен балдар келиптир. Анан кийин бул жерден бир объектилердин документтерин сурап атат. Эмне кылайын? Берсең мен сүйлөшпөйм. Берсең. Неме бухгалтериңерби? Насыкача саламатсызбы? Кандайсыз? Эрлан Кокулов сизге кайрылып жатат, жогорку кеңештин депутаты. Эмнеге жумуш ордунда жоксуз? Мен азыр город таласта жүрөмүн, жумуштар менен. Эмне жумуштар менен? Бизде деген район көкөйдү да, биздики убакыт кетип калат, ошентип келип кеткенчи. Эмне болду дейсиз да бир жолу? Биздин район деген Талас район, бизде отчеттин бардыгы районго барып беребиз да, ал болсо Көкөй Алексеевкада жайгашкан да. 40 минутта 1 саат убакыт кетет барып келүүгө убакыт. Ошондой мен жумуштар менен азыр эле сиздердин алдыңыздардан чыгып кеткен болчумун. А сиздин жумушуңуз ушунча көппү, сизге жардамчы керекпи? Негизи ооба, азыр расчетный бухгалтерим бар, дагы бир жардамчы керек негизи бизге, ооба. Жумуштун объему өтө чоң, бизде сездер керек, өздөрүнүн дагы көлөмү канча экен. Аябай жумуш болуп, нагрузка менен иштейбиз. Хорошо. Эжеке, азыр неме биз бир 2-3 акт выполненных работ сурап атабыз бул эжекеден. 120 орундуу садик. 120 орундуу бизде сасык блоктор салынып аткан. Эми сиздер бул боюнча письменно запрашивать этиңиздер, негизи документ оборот боюнча кагаз түрүндө биз эми сурамайынча бере албайбыз да эч нерсени. Сиз дагы насыйхат мыйзамды билбейсизби? Билем. Билесизби? Анда билсеңиз анда мен ошондой неме ыйгарым укуктарым бар, келип туруп ордунан сурагангачы. Жогорку кеңештин депутаты болсо дагы исполнительный органдар бар, просто менен кадрлыш керек. Насыйхат сиз каяктасыз азыр? Мен Таласта. Айыл өкмөтү каякта? Айыл өкмөтү дагы чогулушка кетти.
Каякта чогулчу? Ким билет? Мен билбейт экенмин, аны ответ секретардан сурап көрсөңүздөр болот. Сиз ошондо мага азыр керектүү кечээ документтерди бергенди атасызбы? Азыр бере албайбыз, бирок беребиз, эгер кат аркылуу кайрылып тастасаңыздар беребиз. Закон о статусе депутата Жогорку Кеңеште деген бар да, мен келип туруп на местах запрос кылам да. Мен муну биринчи жолу кылып аткан жокмун, насыйхат. Силер биринчи айыл өкмөт эмессиңер менин келип атканымчы. Мыйзамга ылайык, мыйзамга баш ийип берип турган азыркы мен сурап аткан документтерди, эгер ал жерде коррупционный схема же ушундай сыяктуу нерселер болбосо, азыр мага азыр ушул жерден берип коюшуңарды дагы бир жолу сурап атам сизденчи. Коррупционный схема деген жок, сиз деген биз аны көргөзө алабыз, бирок сиз ал документти өтөп кетип же болбосо копиясын ала албай эч кандай кат аркылуу кайрылбасаңыз бере албайбыз да. Кайсы мыйзамга ылайык? Кайсы мыйзамга ылайык? Принцип документаларды деген бар да. Аны деген депутат болуп исполнительный органда представительный органда Алдыйчы. Кандай дейсиз да бир жолу? Бизде деле көп болот эми мынтип улам эле ар кайсы органдан келип улам документтерди сураша берет. Аргибир биздин деле местный кеңештин депутаттары келип алып деле сураша берет, бирок биз ошондо дагы бетине кайрылганы беребиз дейбиз да. Местный кеңештин ыйгарым укуктары менен Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары бул эки башка нерсе да. Түшүнүп атасызбы? Сиз местный кеңеш менен неметсеңиз керек, бирок менин ыйгарым укуктарыма мамлекеттик мекемелерден биринчиден силердин айыл өкмөтүңөр неотложно эмне жумушу бар болсо да мени тосуп алыш керек. Биринчиден бул. Экинчиден мен сураган ар бир документ, мен секретный документ болсо да сураган акым бар да. Эгер да секретный болуп турса да, анан сиз мага отсаңыз насыйхат, фамилияңыз ким сиздин? Сиз мага азыр мындай акыл үйрөтүп койдуңуз го? Жок, мен окуган нерсемди айтып атам да. Жок, ошо сиз окуган нерсеңиз менен мен окуган жокмун Жогорку Кеңештин депутаты болуп жүрүп. Жок, сиздин ыйгарым укуктарыңызды дагы билемин. Бирок кат аркылуу кайрылып коюңуз деп бере элем. Жок, мен кат аркылуу кайрылып кое алам, бирокчу мен азыр бияктамын да өзүм ушул жердемин да, силердин айыл өкмөтүңөрдө турам да, анан чото айыбай эле, мынтип эле, неметип эле, мен оңдоп түзөп эле мындай. Силер мыйзамга баш ийесиңерби же мындай Кыргызстандан бөлүнүп алгансыңарбы? Жок, мыйзамга баш ийет. Анда мыйзамга баш ийсеңер, Жогорку Кеңештин депутаты азыр силердин айыл өкмөтүңөрдүн зданиясынын ичинде турат. Мен сизге конкретно, мен сизден негизи эчтеке сурабашым керек телефон аркылуучу. Мен сизди тааныбай элемин да, мен даже билбейм да бухгалтер менен сүйлөшүп атамбы же бухгалтер менен сүйлөшпөй элеминби. Бирок ушул мен сизге баягы бияктан эжекке чалып берип аткан үчүн мындай неме кылып урматтоо менен кайрылып аткандан кийин мен ыйгарым укуктарымды бузбай, мыйзамды бузбай, мага азыр керектүү мен запрос берейин. Запрос бергенде да бересиңер да туурабы? Же бербей коесуңарбы? Бересиңерби? Ооба, беребиз. Демек, азыр ушул жерде Жогорку Кеңештин депутаты өзү тургандан кийин, мен өзүмдүн мыйзамымды колдонуп силерден документ сурап аткандан кийин азыр мага берип койгула ушул жерденчи. Ал нерсе фиксировать этиш керек да. Фиксировать этип болбу? Фиксировать этип болбу? Жок, силерде неме кылыңызчы, сиз мен жумушумдучу аны 2 жумага созуп силер мен билем. Же болсо мындай кылалы, азыр кайерде экениңизди айтыңыз, мен азыр барайын, мыйзамды чыгарып алып барайын да, ошол жерден анда сиз менен бүгүнкү күндү өлтүрөйүн дагы, ошол менен бүгүнкү жумушумду бүтүрөйүн. Эртең выходной силерге жакшы болот. Анан мен силерге чындап эле ошол кагаз түрүндө кайрылып туруп эле ала алам, барып. Бирок ошого чейин мен сизге азыр келип туруп ошол ыйгарым укуктарын көрсөтүп кетейин Жогорку Кеңештин депутатын. Чтоб сиз кийинки келгенде Жогорку Кеңештин депутатындай акыл үйрөтпөңүз дагычы. Азыр дагы алдын ала айтып кетейин, биздеги бүт сүйлөшүүлөрдүн баары азыр немеге камерага жазылып атат. Макул, мен сизден кечирим сурайм, бирок мен сизге акыл үйрөткөн жокмун. Мен окуган нерсемди деле айтышым керек дейм, окугум бар да мен дагы. Жок, мен сизге айтып атпайм. Хорошо, мен сиздин окуган нерсеңиз менен макулмун. Азыр каяктасыз, мен ошол жерге келем. Мен сизге өзүмдү тааныштырып, карап туруңуз, азыр сиз мыйзам чегинде деп атасыз да. Мен от руки жазып туруп сизге бергеним ал кандай неме юридически кандай, какую силу это будет иметь? Фиксируется, сиз эмне документти бизге качан эмне болуп документ алып
бар катталып койгон. Бизде жанагы книга инспекторских проверок деген да бар. Ошого Эжеке, эжеке уксаңыз, сиз жогорку кеңешке акт выполненных работтун копиясын берип атасыз, туурабы? Ал жумуш негизи аткарылган да, туурабы? Мен аткарылган жумуштар боюнча эле сурап атам да сизденчи. Ал жумуш негизи аткарылган, Мен ошонун копиясын алып атам. Уксаңыз, сиз менин убактымды жаман алып атасыз, насыйкат. Чын. Аябай алып атасыз менин убактымдычы. Мен бүгүнкү кечке чейин дагы бир 2-3 немеге хотя бы 2-3 айлап мүнөтүнө кирип калышым керек болчу, бирок силер могу мыйзамсыз эле азыр менин убактымды аябай алып атасыңар да, анан ошон үчүн мен сиз менен шашпай сүйлөшөйүн деп атам, азырчы. Карап туруңуз. Сиз мага азыр акт выполненных работтун копиясын бересиз, туурабы? Оригиналды эмес. Ал эмне секретный документти. Исполнительный органдын документи эмес, бул кыргыз мамлекетинин документи. Сиз антип исполнительный орган, анан законодательный орган, анан сот органы деп бөлбөңүз. Бул кыргыз мамлекетинин ичинде болуп аткан нерселердин документи да. Мен сизге функциональный милдетиңизди бузуп атасызбы сиз азыр? Бирөө эмесмин мен. Мен сизге кайталап кетейин, насыйхат мен сизге кайталап кетип атам. Мен бирөө эмесмин. Сиз мындай сүйлөп аткандачы, мындай түшүнсөңөр, улуктуңуз насыйхат. Сиз мамлекеттик кызматкерсиз, мен жогорку кеңештин депутатымын. Сиздин азыр менин могу жерде спор болуп атканыңыз эле, бул уже сиздин профессионализмиңиз жок экенин түшүндүрөт да. Уже. Эми дальше угуңуз. Мен бирөө эмесмин. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Мен 19.000 адам шайлап туруп, ушинтип айыл өкмөттөрдү кыдырып туруп, өзүнүн ыйгарым укуктарын берип туруп, мыйзамга жазып туруп, анан жиберген да. Мен сизге мындай асмандан алып бир нерсени айтып аткан жокмун. Сиз менин мындай убактымды алгандачы, мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Же болсо мага азыр мен сурап аткан документтердин копиясын бергиле, мен ал копияны по-любому алам. 2 жумадан кийин болобу, же азыр болобу, мен в любом случае алам. Экинчиден, фиксировать этесиңерби, тетпейсиңерби, ал силердин ишиңер. Үчүнчүдөн, мага мыйзам боюнча түшүндүрмө бергиңиз келсе, мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Сиз азыр каердесиз? Точно адрес айтыңыз, азыр на месте барып туруп мен сизге мыйзам чегинде көрсөтүп берем. Кайсы мыйзам менен мен бияка келип туруп, кайсы мыйзам менен мен силерден ушул жерде документтерди сурап атканымда. Мен деле адаммын да, айланайын. Мен деле аягы бар да, мен ар бирөөңөр менен спорт этип жүрөм, ар бир айыл өкмөтүнө барып. Жазбайм мен от руки. Мен сизге айтып атам, мен Кыргызстандын мыйзамына ылайык келип атам мен. Мен силердин алдыга ойлоп таап алган мыйзамдарыңарга баш ийбейм. Мага конкретный Кыргызстандын мыйзамы бар, өзү жазылган. Мен ошол мыйзамга баш ийем. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Же болсо азыр мага копияларын ушул жерден бериңиз, же болсо мен азыр барып туруп сизге сиз мага жаңы эле айткандай эле мыйзамды чыгарып туруп алып барып берем. Мына могу мыйзамга ылайык, урматтуу насыйхат, айым сиз мага ушул документтерди чыгарып бересиз деп туруп. Анан сиз мага ошол мыйзамга ылайык ошол документтерди чыгарып бересиз. Анткени менин да убактымдын алтында, мен дагы бир 2-3 айыл өкмөтүнө жетишип калышым керек. Саат 3:30 болду. Силер болсо могу жерде 2 бухгалтер туруп алып туруп, мен жөн эле 1 сааттан бери убактымды алып атасыңар. Жөн эле. Силердин жетекчиңер мен насыйхат. Ошон үчүн мыйзамга баш ийип бергиле деп сурап атам мен силерден азырчы. Же болсо мен да мыйзам чегинде чара көргөнгө атым бар айтыпмын. Мыйзам чегинде чара көрөм. Мен да жазадым мындай нерседен. Мына логически баары эле түшүнүп атат да. Логически бүт туура болуп атат да. Просто же бир нерсе бар каткан, же болсо ушинтип менин убактымды алгыңар келип атат. Анда бербейсиңерби, жөн эле копия сурап атам мен силерден. Мен силерден оригинал документтериңерди алып кетем деп сүйлөп аткан эч ким жок буякта. Силерге келип жогорку кеңештин депутаты сүйлөп атат. Дагы эмне кылыш керек? Понедельникке даярдоого мага азыр чыгарып бергиле. Эмнеге бүт айыл өкмөттөр барганда чыгарып берет да, силер мага условия коесуңар еще да понедельникке деп. Ал эмне деген условия? Бүгүн азыр иш убактысыбы? Иш убактысында мага чыгарып бергиле. Силерден мен алтын сурап аткан жокмун, акча сурап аткан жокмун. 5 документтин копиясын сурап атам. Акт выполненных работтун. Барыңар мафия болуп алгансыңар да бияктачы.
Siz nasihat, bana понедельник мен силерге эмне оюнчукмун бу эмне понедельникке чейин күткөндөй. Понедельникке чейин мен таласта жатып бес алып турайынбы? Каяктасыз сиз азыр? Каеринде? Каеринде жүрөсүз? Сиз азыр не личное время? Я у вас личное время сурап элем, сиз азыр жумуштасыз, ошон үчүн мен сураган акым бар. Каериндесиз конкретно? Мен азыр барам ошол жерге. Каериндесиз? Жаман убактымды алдыңыз. Насыйхат каериндесиз дейм. Siz отчет берип атам деп атсаңыз, камерада бар. Ал мен по-любому барам ошо отчет берип аткан жериңизде. Ошон үчүн азыр эле айтыңыз, каериндесиз дейм мен, ошол жерге барам. Мен сизге мен өзүм ыйгарымдыктан көрсөтүп берейинчи, ушундай спор болбош үчүн. Каериндесиз насыйхат? Жок, алып калбаңыз. Азыр каериндесиз деп сизге жогорку кеңештин депутаты айланып жатат. Айланайын насыйхат. Азыр жумуш убактысы, сиз азыр өзүңүздүн жеке убактыңызда жүргөн жоксуз. Жеке убактыңызда болсоңуз мен сизге кайрылмак эмесмин. Сиз азыр жумуш убактындасыз. Каериндесиз сиз азыр? Отчет кайда берди? Мен сизге айтып атам, мен сизге бербейм дедим письменный. Түшүнүп атасызбы? Мен өзүм турам биякта. Мен Бишкекке барып, кайра письменный жазгандан кайра келейин бияка силерге. Насыйхат, мыйзам эмнеге андай жазылган билесизби? Жогорку кеңештин депутаты боюнча статусу боюнча мыйзам эмнеге андай жазылган? Ушу сиздей болгон, насыйхат эжедей болгон эжекелер кармабаш үчүн жасалган да. Сиз азыр кайсыл жердесиз жумуш маалында? Мен сизге жооп бербедим деп, бизде деген отчетту бардыгы райондо Алексеевкада жайгашкан. Кайда? Алексеевкада. Азыр Алексеевкадасызбы? Мен азыр чыгып атам, Алексеевканын кай жеринде? Сиз мага бербей коюңуз. Алексеевканын кай жеринде? Мен азыр по-любому билем отчет каякта берилет экен. Лучше өзүңүз айтып коюңуз, убактымды ооротпой. Сиз аерде эмессиз да, туурабы? Сиз аерде эмессиз. Силер кетип калгансыңар, могуякта 15 сотрудниктен 7-8-үңөр жоксуңар могу жерде. Мен камерага тартып чыктым. Жок, кайра байланышпай эле коюңуз. Дагы бир жолу айтып атам. Же болбосо азыр мага мен сурап аткан документтердин копиясын бересиңер. Же болбосо мен сизге барып туруп, кайсы мыйзамга ылайык мен сизге ошол копияларымды сурап атканда азыр барып туруп ошол жерден эмесин түшүндүрүп берем. Эжекеге берип атам, мен болду, сизге убактым жок, сиз менен кечке сүйлөшөрүм.